Арамдык ойлогон түлкү. Илгери бир заманда түлкү, кулан жана бир сагызган үчөө дос болушат. Бири-бирине жамандык кылбаска, тапкандарын бөлүп жешке убада кылышкан. Ошентип бир топ жашашат. Үчөө бир күнү жолго чыгышат. Күтпөгөн жерден кулан тузакка түшүп калат. Кулан ары секирет, бери секирет, бирок тузактан чыга албайт. Чын эле өлүм боломбу деп санаага батат. Анан түлкү менен сагызган досторуна: "Жардам кылар аргаңар барбы?" деп муңаят. Ошондо түлкү тузакты кесип салмак болот да, бирок ал оюнан танып: "Жок, кулан өлсө этин жеймин, тузакчы сойсо ичек карынын жеймин. Мунун достугунан мага кандай пайда?" деп арамдык кылып, бир көмүскө жерге барып тузакчыны күтүп жатып алат. Түлкүнүн окуясын көргөн сагызган куланга келип мындай дейт: "Кулан дос, менин тузакты кыйышка алым жетпейт. Аны өзүң да билесиң. Түлкү дос болсо, сенин достугуңдан көрө этиңдин таттуусуна кызыгып, тигинде тузакчыны күтүп жатат. Мен бир акыл айтайын", деди да муну айтты: "Тузакчы келгенде буттарыңды сунуп, кыймылдабай жатып кал. Тузакчы келет да, кекиртегиңди кесээр алдында мойнундагы тузакты чыгарып салат. Дал ошол учурда шак тура калып качып жөнө", дейт. Кулан сагызгандын сөзүнө ишенип, кыймылдабай жатып калды. Тузакчы келди. Сырайып жаткан куланды көрдү да, арам өлгөн экен деп ойлоду да, бычагы менен мойнундагы тузакты кесип жиберди. Кулан ошол замат тура калды да качып жөнөдү. Мергенчи ашып шашып, мытыгын ала койду да, качып бара жаткан куланды карай сунуп, тарс атып калды. Кулан жыгылбай качып кетип, эмнегедир бир нерсенин куйругу булактап калганын көрдү мергенчи. Көрсө, кулан жашынып жаткан түлкүнүн жанынан өткөн тура, ошентип ок түлкүгө тийип жатып калды. Мергенчи шашпай басып барып терисин алды. Ошондон кийин ким ойлосо доско кас, өз башына тиер таш деген сөз калган экен.